Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala insandı bu dünyaya sınov üçün yaratkan, yaşao üçün emes. Yaşao üçün kelgen adam dünyada kıynalıp yaşaydı. Sınov üçün kelgen mindesi kıynalbaydı. Bugün dünyada her bir adamın kıynalgandığının sebebi yaşao şartın izdep köngülüңdөгүдөй yaşao şartına жетишпегенден soň kıjalat bolot. Bir dagı adamdın yaşap жүргөн үйү özüge jakpaydı. Bul açık ele mesele. Üylörübüz jakpaydı özübüzgө. Minip жүргөн машинабыз jakpaydı, açık ele. Жөө жүргөн кезибиz эсибизде жок. Бирок минип жүргөн машина жакпайт. Кийип жүргөн кийимибиз жакпайт, жеп жаткан тамагыбыз жакпайт. Кайсыл деңгээлде болсок ошол жакпайт, канча акча тапсак ошол жакпайт. Себеби бизге аябай сонун жашоо шарты керек. Эң жакшы үй, эң жакшы машина, эң жакшы тамак аш, эң жакшы айлык. Ошол үчүн ар бир адам кыжалат. Бул эң чоң алданып калуу да. Эң чоң алданып калуу ошол. Ошону эңсеп жатып, издеп жатып адам өлүп кетет. Аллах Таала Кур'анда айткан: "Алхакумут такасур хатта зуртумул макабир." Дүйнөңөрдү көбөйтүү силерди алаксытып коет мөрзөгө жеткенче. Көбөйрөөк болсун, мындан көбүрөөк болсун, акчам көбүрөөк болсун, үйүм чоңураак болсун, машинам жакшыраак болсун, айлыгым чоңойсун. Ушул көбөйсүн деген нерсе силерди алаксытып коет. Bir gün барып мөрзөнү зыяратын кыласыңар. Ошондуктан туугандар биз сыноо үчүн келгенбиз. Жашай турган жер бул бейиш. Себеби жашай турган жерде өлүм болбош керек да. Жашай турган жерде оору болбош керек. Жашай турган жерде картайып калбаш керек. Жашай турган жерде кедейлик болбош керек. Жашай турган жерде кайгы болбош керек. Ошол 5 нерсе жок жер тапсаңыз, жашаңыз. Дүйнөдө күндөн күнгө адам жашы улгайып, картайып баратат. Ооруйт. Күндө жаназа өлөт. Бул 5 нерсе бейиште эле жок. Бейишке киргенде жарыя болот. Бүгүндөн баштап өлүм жок. Картайып калуу жок. Ата бала bir жашта. Бирок бири-бирин тааныйт. Бирге жашабагандыктан 1 жашта болот. Ата өзүнүн бейишинде жашайт, бала өзүнүн бейишинде жашайт. Бул дүйнөдөгүдөй кыйналбайбыз да, аталарыбыз менен бирге, апаларыбыз менен бирге жашабайбыз. Кеңири жашайт адам. Бейиште картайып калуу жок, бейиште ооруу жок. Бейиште кедейлик жок, бейиште кайгы жок. Бирок бул дүйнөдө ушунун баары бар да. Ошондуктан Аллах кимге кандай жашоо деңгээли берген болсо ошого ыраазы болуш керек. Мен ыраазымын деш керек. Эми ыраазы болуу кыйын албетте, өтө кыйын. Анын жолу мындай да. Сиз кайсыл деңгээлде болсоңуз, ошонун бир аз төмөнүрөөк деңгээлди караңыз. Кандай болсо машинеңиз барбы? Жөө баскан адамды карасаңыз, Кудайга шүгүр дейсиз. Аллахка шүгүр, алхамдулилла. Машинеси жок, басып бараткан адам баса албаганды караса, Аллахка шүгүр. 2 кабат үйү бар адам, 1 кабат үйү бар адамды караса, разы болот. 1 кабат үйү бар, ижарада жүргөндү караса, разы болот. Ижарада жүргөн адам ижараны төлөй албаганды караса, разы болот. Ошондуктан ар бир адам өзүнөн bir деңгээл төмөндү караса разы болот. Биз бүгүн төмөндү карабайбыз да, жалаң өйдөнү карайбыз. Өйдөнү карап разы болбойбуз. Макул, сыноо дүйнөсү дедик. Эмненин сыноосу? Иман сыноосу, ишеним сыноосу.
Allah bizdi, karаңыз, sunoo emne üçün? Allah bilet go, kim kanday bolorun. Allah aldına ala ele bilet go, kim beyişke kirerin. Allah Taala bilet go, kim tozokko kirerin. Tüp-tüzül alpar beyişke tozokko kirgizip koysa, bolboy bile degen suroo eger payda bolsa, bul sunoo Allah Taala özü üçün, anıktama üçün emes. Bul sunoo biz üçün. Misal menen aytkanda, bir mugallim 10 yıldan beri sabak berip жүрсө mektepte, bıyıl sentyabrda жаңы klasты alganda 1-2 gün sabak berip turup baykap turup aytат. Muna 5-6 okubайт, экзаменен өтө албайт булар дейт. Бирок ошолорду дагы sentyabrda мектептен кууп салбайт. Майга чейин алып жүрөт. Неге? Өзүнөн капа болсун депчи. Экзаменен өтө албай калып, не десин? Ай, өтө албай калдым. Айдап салды, мен дагы окумакмын деп айтпасын үчүн. Tozokko түшчүлөрдү түзүлө tozokko киргизсе айтар экен. Бизди дагы көрсө болмок. Биз дагы дүйнөдө ушулардай болуп келмекпиз деп айтат. Ошондуктан Аллах Таала айтпасын үчүн дүйнөдө сыноого жараткан. Бул болсо Аллах билет. Ким эмне кыларын, ким эмне болорун Аллах билет. Бул сыноо биз үчүн. Өзүнөн тарынсын. Биринчи сыноо ушул. Kimge işenet, kimge tayanat, kimden ümittönöt, kimden korkot, kimge жалынып жалбарат. Жаратуучу деп kimdi bilet, жашатуучу деп kimdi сезет. Ооруса шыпаны kimden күтөт. Кыйналса жеңилдикти каяктан издейт. Өмүрдү kim берет, ырыскыны kim берет деп ишенет деген сыноо. Albatta жаратуучу Аллахтан башка жаратуучу жок. Буну бардык мусулман тегиз бирдей ишенет. Жаратуучу Аллах. Рызкы берүүчү ким? Бирөө атам дейт, бирөө байкем дейт. Рызкы берүүчү да Аллах. Өмүр берген рызкы дагы берет. Бар кылган жараткан жашатат дагы. Шыпа берген да Аллах туган. Ишеним түз болобу же кыйшайып кетет. Кыйналса жеңилдик ким берет? Караңыз, бирөө тумар таштарга, тоолорго, дарактарга, дагы бир ыйык нерселерге кайрылат, же Аллахка кайрылат. Жолду ким ачат? Аллах ачабы, же жолду башка бирөө ачабы? Көз ачыктар ачабы. Жолду ким жабат? Аллах жабат. Тутил мулка ман таша, кимге кааласа байлык берет. Ва танзиул мулка мимман таша, кимге кааласа тартып алат. Туиззу ман таша, кимди кааласа заттуу кылат. Ва тузиллу ман таша, тузиллу, кимди кааласа кордойт. Аллах кылат. Жолду ачып жапкан Аллах болот. Ишеним түз, бирок аркылуу эмес. Сактайт Аллах. Баледен, жиннен, шайтандан, кырсыктан сактайт Аллах. Кимди кааласа сактайт. Аллах сактайт. Аллахтан башка бирөө сактай албайт. Ошондуктан ишенимдин сыноосу кимге ишенип келет? Ошого иман, түз, акыйда бекем болуш керек. Акыйда туура, иман бекем. Караңыз, бул иман ушундай нерсе, биз мойнуна алса, мойнубузга алсак дагы ошондой, биз албасак да ошондой. Сокур адам күн жок десем не болот? Күн жок болуп калабы, жок? Биз Аллах рызкы берет деп ишенсек, бул акыйкат. Аллах рызкы бербейт десе дагы Аллах рызкы берет. Ден соолукту да Аллах берет турган. Бирөөдүн иши жүрүшпөй атса, ошону Аллах жабып койгон. Бирөөдүн иши жүрүшүп кетип жатса, аны дагы Аллах жүргүзүп жатат. Бирөө уулдуу болду, аны Аллах берет. Бирөө кыздуу болду, аны Аллах берет. Бирөө болбой атат, аны Аллах бербей атат. Асмандан жамгыр жаадыруучу Аллах болот. Бул жаз мезгили эмес, булут эмес бул. Анзала минас самаи иман. Жерден өсүмдүктөрдү өстүргөн Аллах болот, дыйкан эмес. Аллах өстүрөт, Аллах жаадырат. Аллах жаратат, Аллах жашатат. Бардык Алланын өкүмү болот. Арзандатуу, кымбаттатуу Алланын өкүмү менен болот. Тынчтык, жер түтүрөө Алланын өкүмү менен болот. Бардык Алланын өкүмү. Адам ойлойт кээде, неге жер бетинде кээде суу каптамай, жер түтүрөө, кырсыктар, балейлер болот? Себеби адам баласынын күнөөсүнүн кесепети ошол. Адам күнөө жасайт, кесепет ошол. Суу каптайт, жер түтүрөөлөр кесепет бул.
Zaharal fasadu fil barri vel bahri bima kasabat aydin nas. Adam balasının jasagan işinin kesepeti menen ушундай ахвалдар болот. Сууда, кургакта. Ошондуктан ишеничибиз эмне болуш керек? Ла илаха иллаллах, бир Аллахтан башка сыйынууга, ибадат кылууга ылайыктуу зат жок. Аллах гана сыйынууга ылайыктуу зат. Bir Allah'tan başka jaratуучу да жок, Аллах гана жаратуучу зат. Bir Allah'tan başka кожоюн жок, Аллах баарынын кожоюну. Баарыбыздын, бардык нерсенин кожоюну ээси Аллах болот. Барын көзөмөлдөп, карап, билип турган Аллах болот. Кайып илмин, келечек илмин, учур илмин билген Аллах болот. Аллахтан башка бирөө эртең эмне болорун билбейт эч качан. Ал периште болсун билбейт. Пайгамбар дагы билбейт. Алимул гайби фала юзхиру ала гайбихи ахада. Гайб илмин билген Аллах, Аллахтан башка бирөө гайб илмин билбейт. Аллах пайгамбарыбызга канча билдирсе ошончо билген. Ал гайб болбойт, аны Аллах билдирген. Гайб деген өз алдынча билип алса. Уул кыз перзент берүүчү Аллах болот. Бербей коюучу да Аллах болот. Ошондуктан биринчи сыноо ишеним түз болуп келүүсү. Ушуну сыноосу да биринчи. Ишеним бул 24 саат адам баласынын жүрөгүндө болгон нерсе. Кымбат болсун Аллах рызкы берет, арзан болсун, бекер болсун, барбир Аллах рызкы берет. Рызкын Аллах берет. Бул нерсеге бекем ишениш керек. Атасы жокко да рызкы берет. Ömürdü de Allah beret, ölümdü de Allah beret. Ölüm kartayıp kalgandan kelbeyt. Ölüm kırsıktan kelbeyt. Ölüm ömür bütkönde Allah ölüm beret. Boldu. Allah kimge kança çektek ömür bergen bolsa oşol bütsün, ölüm Allah ölüm beret. Bul kartayganга, ooruga karabayt. Bizdin işeniçimiz kanday oşogo jaraşa sözdörübüzdü. Birөө kaza bolup tur dese biz ne deybiz? Allah bergen ömür tüköptür debeybiz. Emne boluptur? Avariya boluptur. Akırını aydaş gerek bolçu da. Emne boluptur? Operatsiya boluptur. Jakşırak doktorga alып barış gerek bolçu da. Emne boluptur? Suuga çöküptür dese, süzgöndü bilbese suuga emne süzet? Biz oyloybuz, suuga süzbese ölbeyt ele, katуу aydabasa ölbeyt ele. Allah bardык nerseni bir сүрөттүн астында жашырган да акыйкаттычы. Бирөө ооруп, бирөө картайып, бирөө кырсык, бирөө сууга чөгүп, бирөө отко күйүп өлөт. Бирок чындыгында ölümdü Allah берет. Бизди сыноо үчүн, текшерүү үчүн канам не деп айтат? Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун дейби. Allah берди ömürdü. Allah алды ошол адамды дейби, же болбосо, ай абайласаңар болот эле, мындай кылсаңар өлбөй калат эле дейби. Ошого биз кандай кылсак дагы, баары бир ömür ölüm Allah'tan kolunda. Birinci sınov uşul. Ошондуктан imanımız tüz boluş gerek. İmanı işeniçi tüz adam var mı? Dünyada kıcalat bolboyt. İman işeniçi tüz adam dünyada jaman sıfatlarga ee bolboyt. Kör albastık. Sebep Allah berdi. Allah'a karşılık kılav. Birinci sınov uşul. Oşoga Allah yoluna çıkkanda birinci biz ne kılabız? Altı sıfatın birincisi iman kelimesine maşıgabız. Allah jaratуучу, Allah rızkı berүүчү, Allah barın ээси. Til menen köp kayra aytabız. Oşoga Allah yoluna çıkkandan maksat imanыбызды бакуат кылуу, imanыбызды нурдандыруу, imanыбызды жандандыруу, туура үйрөнүү. Мындай эмес, Allah бизди жаратып койду, калган нерселер өз таасирин тийгизип жүрө берет. Жок. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir dua menen bizge iman üretken. Tamaktanodan keyin elhamdülillahillezî at'amana. Maktoğlar alkıştal bolsun Allah Teala'ga bizdi jedirip kursağımızdı toygozdu. Tamak emez. Ve sakana susunduğuzdu, çankoğuzdu kandırdı Allah. Ve cealena minel muslimin bizdi musulman kılıp jarattı. Özüz bolgon jok biz. Erteң menen turganda elhamdülillahillezî ahyana. Maktolar Allah'a olsun. Beni ne kıldı? Oygottu. Tiriltti kayradan. Ben özüm ele turup algan emes. Kança adamlar uktayıp tura albaydı. Daaratkanaga kirip çıkkanda elhamdülillahillezî azhaba annil aza. Allah'a alkışlar olsun. Menden ziyandu nerseni getirip bana jеңилдик berdi. Adam jegeni de Allah'tan, çıkargan da Allah'ın jardamı menen.
Eger Allah Taala tosуп koysam ne bolot? Şilengi götürüp durат. Oşonduktan bul dünyada her bir nerse Allah'ın gana hökümü menen, Allah'tan gana kaloosu menen bolot. Birinci sunoo. Ekinci sunoo, adam 24 saat yaşoosunda. Jana Allah bergen ömür içinde Allah'ka kulçuluk kılıp ötköröp je nafsiga kulçuluk kılıp ötköröp. İbadat sunoosu. İbadat namaz, orozo, zeket, hacılık. İbadat soob üçün jasalgan her bir kıymal hareket. Soob üçün jasalgan her bir karajat. Soob üçün jasalgan her bir aytılgan söz. Oşonu Allah üçün jasayбы же жасабайбы? Namaz okuyup okubayбы? Namaz okugan adam Allah'ka bağıngan, namaz okumagan adam ise nafsine bağıngan. Nafsinin kulu bolup, Allah'tın kulu bolup, oşonun sunoz. Gününe 5 jolu. En ağır namaz bolot. Allah Kur'an'da aytkan, "İnneha lekebiratun." Namaz ötö çoң. İlla alel haşiin. Bir gana Allah'tan korkucularga namaz opongoy. Allah'tan korkucular kim? Ellezine yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ve annahum ileyhi raciun. Alar uşunda işenimleri var. Erten Allah'ın aslına kaytıp barabı surasam ne dep aytamın degen imandu adamlar üçün namaz opongoy. Hiç kanday kıyınçılık yok. Sınoo uşul okuyup okubayıp. Jaşoo ötöt. Allah bergen 70-80 yüzyıl ötöt. Bирок маселе сыноодон өтөбү өтпөйбү? Жашоо өткөрүп келүү эмес, сыноодон өтүп келүү максат. 5 маал намаз окуйбу, окубайбы? 1 ай орозо кармайбы, кармабайбы? Ошолорду менин ыраазылыгым үчүн жасайбы, же болбосо эл көрсүн үчүн жасайбы? Ошо Аллах жолуна чыгабыз, эмне кылыш үчүн? Ибадаттарыбызды үйрөнүш үчүн. Намаз бар. Экинчи сыфат намаз. Эмнеге намаз, башкалар жок? Эмнеге ойлойсуз? Эмнеге анын ичинде ажылык жок, зекет жок, орозо жок? Себеби намаз окуган адам баарын жасайт. Намаз окуган адам үчүн орозо оп-оңой. Намаз окуган адам үчүн ажылык өмүрүндө бир жолу оп-оңой. Намаз окуган адам үчүн зекет берүү оп-оңой. Бирок ажыга барган адам үчүн намаз кыйын. Ошондуктан 5 маал намазды өз убагында эркектер жамаат менен, аял кишилер үйүндө окуйбу, окубайбы? Суноо ушул. Мечит куруп коюу оп-оңой, мечитти абат кылуу кыйын. Мечит куруу оңой, бирок күнүнө 5 жолу мечитке катташ ушул кыйын. Аллах Таала бул үммөткө намазды жеңил кылып берди. Жумушта болсо ошол жерде, талаада болсо ошол жерде, кай жерде болсо намаз окуса боло турган кылып берди Аллах Таала. Жуилат лиял арду масжидан ва тахура. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллах менин үммөтүм үчүн жер бетин таза жана мечит кылып берди, намаз окуганга ылайыктуу кылып берди. Койчу талаада кой кайтарып жүрүп азан айтса, ошол өрөндө бүт периштелер, уккан периштелер келип артында туруп жамаат менен намаз окуйт. Койчунун фазилети. Аллаху акбар. Базарда иштеген адам, бүт элдер базарда буну алыңыз, бактылуу болосуз деп турса, бул адам Аллаху акбар азан айтып жатат. Намаз окуп жатат. Базардын ичинде намаз окуган артыкчылыгы. Бир жолу 3-чү келимени окуган адамга миллион сооп берет Аллах Таала. Намаз окуганга канча сооп берет? Ошого окуйбу, окубайбы? Намаз жумушка тоскоол эмес, намаз жашоого тоскоол эмес, намаз жакшы жашоого кепилдикти. Ар бир адамдын жашоосундагы эң маанилүү нерсе эмне? Кантип жашайм? Каяктан ырыскы табамын? Аллах ошол ырыскыны намазга байланыштырган. Мындай деп ойлобойлу туугандар, дин мына өзүнчө нерсе, дүйнө үчүн өзүнчө нерсе. Жок, дүйнөнү оңдой турган нерсе дин. Ошол биздин ырыскыбызды, Аллах берген ырыскыны оңой жол менен берекелүү келүүсүнө намаз себеп. Биз айтабыз го, ырыскыны Аллах берет, бирок себебин кылыш керек. Туп-туура айтасыз. Бирок ырыскынын себеби кесип эмес. Ырыскынын себеби дыйканчылык эмес. Өткөндө сиздерге айткам, туурабы? Ырыскынын себеби дыйканчылык, соода сатык, устачылык себеп эмес. Ырыскынын себеби намаз. Ырыскынын себеби орозо. Ырыскынын себеби ажылык, ырыскынын себеби зекет, ырыскынын себеби садака. А кесип эмне? Кесип бул ырыска алуудун идиши бул. Бул идиш. Ошого идиш таза болуш керек, кесип бекем болуш керек. Уyu жок. Бирок чакасы бар. Эмнени саайт бул адам?
Namazı yok, bırak çoğun biznesi var. Ne alat buladı? Namaz orozası yok, bırak 10 gektar jerekke ekip koygan. Kayaktan alat buladı? Rızkının sebebi namaz, kesip ese rızkının kesesi. Allah bergen rızkını koyup bergenge, kesip, oşol kese, sebep bu ibadat. Namaz, oroza, zekat, hacılık, ibadet bu sebep. Peygamberimiz kıranız. Allah namazdın soğun, faziletin, paydasını aytkan. Va'mur ahlaka bis salah. Peygamberimiz aytып жатат. Peygamberimiz aytkanı, menin sizge her birinizge aytkanı. Namaz, üy bilöňüzge namazga öküm beriňiz. Namaz okula, balam namaz oku, kızım namaz oku. Vastabir aleyha. Özüňüz dagı namazga sak, beken bolunuz. La nas'aluka rizqa. Men seni rızkı ber dep surabaymın. Nahnu narzukuka, rızkını men beremin. Namazga berilçi nerse birinci rızkı. Beyiş emez. Namazga berilçi birincili nerse mehde beyiş emez. Beyiş bizge ölgönden kin kerek. Birinci bul düne beyiş boluş gerek. Bul düne beyiş boluş için Allah rızkıga berekeli rızkı veriş gerek. Oşol kaçan? Namaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Acılık menen umra kedeylikti jok kılat degen. Acılık menen umra iki nerseni jok kılat. Günөө menen kedeylikti. Günөөsü jok adam ahirette baktulu, kedeyligi jok adam dünyada baktulu. Demek rızkının, baylıktın sebebi bu acılık. Allah Teala Kur'an'da aytat: "Aş-şeytanu ya'idukumul fakra." Şeytan sizlerdi korkutat. Bersen azayıp kalat dep. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu ve fadla. Allah vaada kılat. Bergile köweytip beremin dep. Zekat bay boludun, zekat bu dünyada rızkının sebebi zekatty. Demek ibadat jasayıbı, jasabayıbı. Namaz okuymun degen niyet her bir adamda var. Birok okuybu, okubaybu. Çoğultup keçinde okuybu, öz vagında okuybu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelip soradı. En jakşı amal kaysyl aytыңызчы degende, as-salatu ala vaktiha, öz vagında okulgan namaz. Öz vagında okulgan namazga jetçidey sooп жок. Men түшүндүрүп aytayın. Hazır Kuptan namazın öz vagında okudunuz. Uşuga berilçi sooп, bundan sırtkarı 10 meçit kursanız dağı ança sooп bolboyt, kançalık Kuptan namazın öz vagında cemaat men okuganга sooп berilse. 10 meçit kuralbaybız. Ança karajat yok. Bolsa da kurbaybız biz. Ötö sarаңбыз biz. Birok 10 meçit kurgandan körü bir mal namazdı öz vagında okup koygun darajası çok. Kaçan adamın soğuğu köböysö Allah'ın aslında darajası büyük bulur. Adamdın darajası öskön sayın Allah düynöni adamga korkulup beret, adamdı öde kılıp beret. Kaçan adamın soğuğu azaydı, namazı yok, orozası yok. Düğüne kımbattaydı. Hazır kımbatçılık bolatat ko. Nege kımbatçılık, nege bul kımbattadı, nege tigil kımbattadı. Sebebi biz arzandadık da. Biz arzandap kettik. Musulman namaz yok, orozo yok, zekat yok, hicab yok, çınçıldık yok, amanat yok. Musulman arzan boldu, Allah dünyanı kımbat kılıp berdi. Musulman kımbattasın ile Allah dünyanı arzan kılıp berdi. Dünya arzandagan sayın elder kengpeyil bolot. Dünya kımbattagan sayın sarang bolot. Suda örбейт. Oşoga ibadat. Жасаганда да караңыз ibadattарыбызды имамдарыбыздан, алымдарыбыздан сурап, алгач, үйрөнүп, тактап анан жасайлы. Hacılık ömründe bir жолу. Umra, makul Allah kabul kılsın. Soğup bolot. Birok Ema ay sayın ile umraga baru misaldı. Бұл жақта қошыналарынан, туғандарынан қиналып жатқандар бар. Ömründe bir жолу acılık. Makul umra bir жолу, iki жолу. Orozo жылына bir жолу, namaz gününe 5 жолу. Emi bir mesele uşularda atkaru. Ekincisi çok nerselerde ibadat kılıp albu. Moldageden suraylı, meçittin imamından suraylı.
Дамыладан сурайлы барып. Молдоке, Аллах уул берди. Ошого жол жобосу кандай? Сүннөт тойго канча киши чакырайын? Же чакырбай эле коеюнбу? Сурайлы. Мен айтпайм жасаңыз жасабаңыз деп, сураңыз. Биздин оюбуз боюнча сүннөт той сооп иш. Кээ бирлер 3 күн деп той берет. Кээ бирлер улак берет, кээ бирлер байге коет. Макул. Бирок бир молдокеден сурайлы, молдоке ушул деги бар нерсеби же жок нерсе? Сурайлы молдоке. Молдоке, балам 40 күнгө толду, 40 чыкты, ошого той берейин, бешик тойбу, коляска тойбу, не той? Шариатта эмне бар? Сурайлы молдокеден. Бар десе, кылыңыз, жасаңыз. Тугандар, баланын 40 чыкпайт, ал апасынын 40 чыгат. Мурдагы доордо элдер өтө уяттуу, өтө намыстуу болгондуктан айта алган эмес баласына. Балам, мына балаң аялың төрөдү, эми 40 күнгө чейин жакындаган болбойт деп айта албай, күнөөнүн баарын баланын мойнуна жүктөп койгондо, мына балаң 40-ка чыкса анан алып келесиң депчи. Бул хикмат бул. Бала 40-ка чыгат, эртең 50-ге чыга, 50 күндүк болот, 70 күндүк, аны эчтекеси эмес. Бул маселе апасында. Биз болсо 40, балам 40-ка чыкты. Эми кичине түшүнүш керек. Молдокеден сурасаңыз айтып берет. Молдоке, баламдын 40-ка чыкты, эмне болот десеңиз, молдоке айтат, эми 41 болот эми. Дальше ушинтип кете берет деп. Барбы ошол нерсе жокпу деги, чындап эле. Ошого караңыз, биз оп-оңой болгон намаз, орозо, зекет, ажылыкты жасай албай атабыз. Бирок жок жана өтө оор, кыйын болгон нерселерди мажбур түрдө жасап атабыз. Мына ушул суноо. Жок нерсени чын ыкылас менен жасасаңыз да ибадат болбойт ал. Ошондуктан Аллах жолуна чыктык, эмне кылуу үчүн? Бир сыфат бар, илим зикир деген. Илим үйрөнөбүз. Кимден? Сактаналы интернеттен илим үйрөнгөндө. Аллах берди го, мечитибиз бар. Ар бир айылда мечит бар. Мечиттин молдокеси илимдүү адам. Айылдарыбызда чоң-чоң илимдүү адамдар бар. Өлкөбүздө уламалар бар, фатва бөлүмдөрү бар. Алымдарыбыз бар, сурайлы. Жасай, барбы ушул деги, жасайынбы, жасабай? Ошон үчүн ибадат сыноосу. Бар ибадаттарды жасабай, жокторду кыйналып жасап атабыз. Азыр бирөөдө ажылыкка барып келиңиз десем не дейт? Ажылыкка барып келем, бирок барганга чейин, барып келгенден кийинки жана ажы тою кыйнап койду. Барып Дамыладан сураңыз. Дамыла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канча жолу ажылык кылган? Бир эле жолу. Ошо ажылыктан кайтканда канча төө сойгон? Айтып берет сизге, канча төө союп, канча кишини чакырып, мен ажы болдум деп ажы той берген пайгамбарыбыз. Сураңыз, сиз ошо 10 төө десе 10 төө союңуз. 20 десе 20 төө союңуз. Пайгамбарыбыз кылган эмес болсо, сиз неге кыласыз анда? Эми эл сөз кылат. Демек бул элдин дини экен да бул. Аллах бизди банкомат кылып жараткан эмес тууганда. Биз банкомат эмеспиз биз. Расход кыла турган эле машина эмеспиз биз. Кичинен баш аягыбызды нары бери карап туруп колдонолу. Ошого жок. Неге жок? Орунсуз иштеткендиктен жок да. Караңыз, Аллах Таала ар бир адамга тамак ашына, кийим кечесине, турак жайына, унаасына, үйлөнүүсүнө, бала чакасына жетиштүү каражат берет. Бирок биз ошону башка жерлерге иштеткендиктен жетпей атат да. Аллах Таала эч качан биздин жанакы жок нерселерибизге бербейт аны. Ал жерге иштетсин деп берген эмес. Бирок биз ошол жерге иштеткендиктен Аллах Таала эмне кылды? Жетишпей калды. Болбосо Аллах берет. Карыз алабыз, карыз. Карызды нанга карыз алса болот. Этке эмес, нанга. Тузга карыз алса болот. Бирөө тузга карыз сураса бериңиз. Картошкага карыз сураса бериңиз. 1 кило картошка, 2 кило картошка. Нанга сураса бериңиз. Этке карыз сураса бербеңиз. Эмне үчүн? Себеп ал кайтпайт. Ал кайтпайт. Ошондуктан
ибадат кылабы, кылбайбы? Кылганда дагы ибадат кылабы же башка нерсе кылабы? Мына ушуларды Аллах жолуна чыккандан кийин ниет пайда болуп, кайтып баргандан кийин мечитте молдокелерибиздин, имамдарыбыздын тынчын ала турган бололу. Капа болбойт алар, чын капа болбойт. Түнү келели, күнү келели капа болбойт. Эмнени сурасаңыз, билбесе мен тактап айтайын деп китеп карап айтып берет иншалла. Ошондуктан молдокелерибиз менен бекем байланышта бололу. Караңыз, молдокелерибизге эмнени гана ишенип бербей атабыз. Балабыз төрөлсө, молдоке азыр айтып бериңиз. Үйлөнсө, молдоке нике окуп бериңиз. Оруп калса, молдоке дем салып бериңиз. Өлүп калса, молдоке жаназа окуп бериңиз. Эми башкаларын да молдокеге тапшыралы да. Табыштайлы, сурайлы ошо молдокеден. Билет иншалла. Билбесе барып окуп келет. Бир айлык курстарга барат. Үйрөнүп келет. Ошентип элдин суроосуна жооп бере алат. Биз сурабайбыз дагы, молдокелер айтпайт дагы, анан болду. Билбегендик оору, дарысы суроо. Ооруган адам дары ичкенде, билбеген адам сураш керек. Бул экинчи суноо болду. Үчүнчү суноо. Караңыз, ар бир адам бул дүйнөдө жалгыз эмес эл менен жашайт, ошондуктан мамиле кылууга аргасыз. Мамиле дегени сизде бир нерсе бар, ашыкча аны сатышыңыз керек, керек нерсени сатып алышыңыз керек. Демек, мамиле, отношения, финансовые отношения болот. Ошол мамилени кандай жасайт суноосу. Үчүнчү муамалат деп айтылат. Кыямат күнү адам мүрзөдөн турганда 5 суроо болот. 5 суроо. Ошол 5 суроого жооп бергенден кийин анан чоң суроо болот. Бирден суралат. Ар бир нерсе, өмүр. Ушул 5 суроодун биринчиси Аллах берген 70, 80, 100 жыл дейли, 100 жыл деп коелу. 100 жылдык өмүр каякка өттү? Биринчи суроо. Экинчи суроо, жаштык каякка өттү? Өмүр анын ичинен жаштык өзүнчө. Жаштар себеп жаштык бул өтө кымбат учур да. Үчүнчү суроо, каяктан киреше болот деле? Төртүнчүсү расход каяка. Бешинчиси үйрөнгөн, билген илимиңизге канча деңгээлде амал жасадыңыз, жөдөн эле үйрөнүп коюп келе бердиңизби? Ошол 5 суроо. Ошол үчүнчүсү эмне экен? Мин айна ктасабта. Киреше каяктан болот деле? 1 сом, 1 тыйын, 1 сом, 100 сом, 1000 сом, миллион сом каяктан кирет деле? Кесиптен. Ар бирибиз кесип ээсибиз. Мына ошол кесиптер, кеселерибиз таза болсун үчүн молдокелерге барып туруп кеселерибизди тазалап алалы. Молдокелер жалаң эле азан айтып жаназа окуганды эмес, барын билет. Болгону айтпайт. Көп нерсе билет молдокелерчи, айтпай отура берет. Сурайлы. Молдокелерден сурайлы, молдоке эң жакшы кесип кайсыл? Айтып берет. Мен айтпайм. Молдокелерден сураңыздар, айтат. Молдоке эң прибыльный кесип кайсыл? Ошондо айтат. Өлүп кетейин, бар ошол өздөрү кылып жүрөт. Макул кичинекичине айтып коеюн. Эң прибыльный кесип бул соода. Соодада эмне саткан? Кездеме саткан, материал саткан. Же атыр саткан. Ушул эки нерсенин соодасында чексиз береке бар. Калгандан суу саткан дагы болот, жакшы. Бирок бул эки нерсе башкача да. Хайыр, молдокелерден барып сурайлы, молдоке кесипти кандай, устачылык кандай кылыш керек? Навайчылык кандай кылыш керек? Дыйканчылык кандай кылыш керек? Эгер кесиптерибизди сурап албасак, анда караңыз, киреше таза эмес болсо, азык таза эмес болот. Азык таза эмес болсо, кан таза эмес болот. Кан таза болбосо, ибадат, дуа кабыл болбойт болгон. Биздин күнөөбүз эмес ал. Аллах Таала айтат, сен сапарда жүрөсүң. Чаңкап, ач калып, жүдөп жатасың. Дуаңды кабыл кылышым керек болчу. Себеби дуа кабыл болот. Сапардын дуасы, кыйналган дуасы, чаңкаган дуасы. Бирок кантип дуаңды кабыл алайын? Ичкениң, жегениң, кийгениң арам болсо сеники. Кабыл ала албайм. Ичкен, жеген, кийген адал болот качан? Киреше адал болсо. Киреше кандай адал болот? Сурайлы молдокелерден. Молдоке сооданы айтып бериңиз. Баштан аягына чейин. Молдоке дыйканчылыкты айтып бериңиз. Силитра сепсе болобу, көң сепсе болобу, бүт сураңыз. Икир-чикир нерсени сураңыз. Молдоке мен устамын, мен сварщик, мен жыгач уста, мен такси айдаймын, мен ташки түртөмүн, мен мындай адаммын, бүт кесиптерди сурайлы. Мен юристмин, мен мамлекет кызматчысымын. Караңыз, мамлекет кызматчысы
Мамлекет сиздин убактыңызды сатып алган, 8 саатыңызга ушунча акча берем деп. Ошол 8 саатты берсеңиз, алган акчаңыз адал болот. Бербедиңизби болбойт. 8 саат бу, 10 саат бу договорго жараша мамлекет кызматчысысыз. Офисте иштейсиз, кайсыл кызмат болсун. Бүт кызматтар, мамлекет кызматтары жакшы, туура, бирок так болсо. 8 саат кызмат болсо, сиз күндө 1 сааттан урдап жатасызбы? Айдын аягында ошончону минус кылып туруп айлыкты кайтарып бериңиз. Мен бул убакытты бербедим эле мамлекетке. Кыянат болот. Бүгүн ошондой кылабызбы? Жок. Бүгүн премия алабыз дагы, премия. Ошондуктан сурайлы. Кароолчу. Караңыздар, кароолканаларда кровать бар. Бул эмне дегени бул? Кароол дегени түнү уктабай кайтаруучу адам. Сизге кроваттын эмне кереги бар? Демек мен кетсем сиз да уктайт экенсиз да. Кожоюн сиздин уйкуңузга төлөбөйт, сиздин уйкусуздугуңузга төлөйт. Эгер уктаган болсо кароолго акча алаганга болбойт. Мен күндө түн жарымда уктайт элем, жарымысын ойго, жарымысын уктайт элем. Айлыктын жарымысын алсаңыз адал болот, калган жарымысы адал болбойт. Неге? Сиз аткарган эмессиз, уктагансыз. Уйкуга эч ким төлөбөйт. Bir айылга bir аксакал киши шам намазга келип калат. Шам намазынан кийин эл тааныбайт, коптанга чейин отурат. Бардык элдер бири-бирин тааныйсызбы, сиздин конокпу, жок. Коптандан кийин эл тараганда ал киши мечитте калып калат. Анан бирөөсү айтат, мечитте экен, мен тамак алып барайын деп, тамак алып келет. Алып келсе, ыраазычылыгын билдирип айтат, кечиресиз, бир ооз сурасам болобуз, каякта иштейсиз? Мен дыйкан болуп иштейм, мисалы. Дыйкан болуп иштейсиз. Анан дыйканчылыктан чыккан түшүмдөн 10-дон бирин муктаждарга, кедейлерге таркатып бересизби? Жок, өзүм эле ашпайт, жетпейт. Анда мен сиздин тамагыңызды жей албайм. Элдин акысы бар экен мунун ичинде. Туура түшүнүп үйгө барып туруп, кошунасына айтат, сен эле алып барчы дейт. Ал алып барат. Сиз кимсиз? Мен соодагермин. Машалла, жакшы соодагер. Эмне сатасыз? Ушундай нерсе сатамын. Үстүнө кошкондо 100 сомго алган нерсени 110 сомго алдым дебесеңиз, албайт да эл бүгүнкү күндө. Туура ошол. Ошонуп сатасызбы? Ошонуп сатам. Сиздин тамагыңызды жей албайм, кечиресиз. Анын кошунасы тамак алып келет, сиз эмне иштейсиз? Мен иштебейм, атам бай эле, атамдан калган мурасты жеп жатамын дейт. Жакшы. Канча бир туугансыңар? 3 уул, 2 кыз. Мурас таркаттыңар беле? Уулдар бөлүшүп алдык. Кыздардынчы? Кыздардын күйөөсү бар, аларга берген жокпуз. Анда сиздин тамагыңызды да жей албайм. Атаңыздын мурасынын ичинде кыздардын да акысы бар да. Жей албайм. Таң атканча айыл кезек болуп туруп, бирден бир баары тамак алып келет, биринде тамагы жегенге ылайыктуу эмес. Бамдатка чейин ач калып кетип калат жанагы аксакал. Бирок эл билет, мен тамагымды бирөө жегенге ылайыктуу эмес экен го. Биз да карап көрөлү, мен тамагымды бирөө жегенге ылайыкпы же эмеспи? Сурасам эмне деп айтам? Каякта иштейм? Кантип таптым бул каражатты? Ошого өтө маани бере турган нерсе. Бүгүн соода десе эле 2 сомго алып 4 сомго сатуу соода эмес туугандар. Дыйканчылык десе эле эптеп эле бирөөдүн жерине болсо дагы, бирөөдүн суун урдап болсо деле коюу, бул дыйканчылык эмес бул. Устачылык дегени кайсыл? Элдин кызмат кылып, ыраазы кылып алган акчасы. Нар жакта эмне дейт? Устанын терин курутпай акчасын бериш керек. Туура. Бирок уста дагы жанакы адамдын көңүлү ток болгондой кызмат кылып бериш керек уста. Айткан мөөнөттө кылып берсе, акчасын алса болот. Айткан сапатта кылып берсе, акчасын алса болот. Болбосо болбойт. Бергенге да болбойт, алганга да болбойт. Бүгүн ошондой мамиле болбой калды. Насияга бүгүн бизге дүйнөнү десе да калып коебуз да, насияга ойлонбойчу. Машина насия, үй насия, бул насия. Азыр умрага да насияга барып атат адамдар. Насиядан кичине коркуш керек туугандар. Насия менен жашабаш керек. Себеби мойнунда карызы бар адам өлсө, Каабанын ичинде сежде кылып жатып өлсө да карызды төлөмөйүн, бейишке кирбейт. Шейит болуп Аллах жолуна ажылыкка баратат, жолго баратып бир жерде өлдү, ошол жерде алып барып Каабага коюшту. Кыямат күнү бейиштин астында турат, бирок кирбейт. Эмнеге? Карыз төлөш керек, карыз. Ошон үчүн насияга ала бербеш керек. Насияга машина алып бир минген болбойт шариятта. Төлөйм анан, кантип төлөйсүз? Насияга ким алса болот? Насияга мына бул жерде акчам бар. Бир сатуучу бир мал бар, 100 миңге сатыла турган бир малым бар. Же мына машинем бар, 100 миңге сатылат. Ошол адам 100 миңге бир буюмду алса болот, муну сатып бергидей. Анысы жок, иштеп табып берем деген адамга машина, үй насияга алганга болбойт.
Сураңыз маселесин. Ошого биз кыйналып жатабыз. Кайыпка мамиле жасапчы. Кыйналып калып атабыз. Азыр ушул жерде отургандар азыр тактап чыкчу болсок, тең жарымыбыз карыз берип ала албай жүрөбүз. Туурабы? Калган тең жарымыбыз карыз алганбыз, төлөй албай жүрөбүз. Себеби биз молдокеден сураган жокпуз да, молдоке карыз алган берген шариатта болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да карыз алган. Макул. Кандай учурда эмне үчүн карыз алса болот? Сурайлы ошону. Карыз мамилеси бар, жазалы, насия бар, аманат бар. Ушулардын бардыгын тактайлы, ошого жараша мамиле жасайлы, анан эмне болот? Анан биз сыноодон өткөн болобуз. Болбосо келгенде эле жей берген болбойт. Баланын тарбиясынын биринчи эң маанилүү тарбиянын бөлүгү баланын азыгы болот. Адал жеген балага аз кичине кыска сөз айтасыз, ошону жасап жүрө берет, оңолот. Бирок арамдан берип алып туруп, бул жагы Куран жаттатыңыз, бул жагы окутуңуз, чокутуңуз, эмне болот? Арам да. Арамдан бүткөн дене тозокко ылайыктуураак деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ай пейли бузук, ай текебир, эмнеден келип чыгат ушул жаман сыфаттар? Азыктан келип чыгат. Ошо ар бирибиз кесиптерибизди карайлы туугандар. Үчүнчү сыноо ушул. Көпчүлүгүбүз соода кесибин жасайбыз. Соодагерчиликте соодагер эмнени көздөш керек? Дыйкан, соодагер, кесип эки максат болуш керек. Эки максат. Биринчиси Аллах берген ырыскыны адал жол менен тауып алуу. Бир. Экинчиси менден элге пайда жетсин. Эки. Ушул эки максатты коюп туруп кесип кылган дыйкан, кесип кылган соодагер, ушуну көзүнүн астына коюп кесип кылган мамлекет кызматчысы биринчи күн максатка жетет. Бирок бай болоюн деп туруп кесип кылган адам өмүр өлгөнчө максатына жетпейт. Себеби байлыктын чеги жок да. Ошо соодагердин ниети эмне болуш керек? Адал рызкы, элдин кызматы. Эл, ушул шаардын эли баары мечитке келбесе келбейт, бирок базарга баары барат да. Себеби жеш керек, кийиш керек, ичиш керек. Элдин кан тамырында соодагерлер отурат. Анын мааниси билет, ким кандай деңгээлде жашап жатканын. Бирөө келип туруп бир нерсени сахарды 10 кило алса, экинчиси келип жарым кило алат. Билет бул кыйналып жатыптыр. Элге пайдасы тийсин дегени кыйналып жаткан адамга жардам берүү. Бүгүн биз соодагерлер бирөөгө жардам берүү эмес, бирөөдүн акчасын майдалап бере турганчалык деңгээлде элге пайдабыз тийбейт да. Мо 1000 сомду майдалап бересизби десе, жок дейбиз. Майдалап бере албайм деп чындыкты айтпайбыз. Эмне дейбиз? Майда жок эле дейбиз. Ошончолук деңгээлде бизден пайда жетпейби элге? Сиз соодагерсиз го. Майданын эле баары сизде го. Майдалап берсеңиз болот, кийин өзүмө да керек болот. Я Алла. Майдалап коюңуз бул жерге, үйүп койбойсузбу майдалап? Сиздин дүкөнүңүзгө кирген адам максаты ишке ашып, кажети бүтүп чыккан болсо, дүкөнүңүздөн чыгып баратып, Алла разы болсун, рахмат, азамат деген бир алкышын берип чыгат го, ошону менен дүкөнүңүзгө береке конот. Ошону менен кут конот дүкөнүңүзгөчү. Кирип чыккан адам наразы болуп, максаты ишке ашпай, кажети бүтпөй чыгып жаткан болсо, сиз ойлобоңуз, кассанын көп болуусу менен жыргайм деп. Жок. Бата менен эл көгөрөт деген ушул элдин алкышы менен, ыраазычылыгы менен сиздин кассаңызга береке келет. Майдалап бересизби? Кантип майдалайын? 100 сомдонбу, 50 сомдукпу, кандай кылып майдалайын? Жармысын 100 сомдук, жармысын 200. Кандай десе ошондой майдалап бериңиз, рахмат деп чыгат. Сиз эчтеке берген жоксуз, жаныңыздан 100 сом бере албайсыз иншалла. Бирок жанакы киши сиз акча бергендей сүйүнүп чыгып кетет да. 5000 сом майды кантип майдалап берейин? Коюңуз майданы, толтуруп салыңыз май. Мисал айтып жатам, жөн эле бир мисал. Элге пайдабыз тийсин бизге. Ушул буюмду кече сизден алдым эле, кичине акчам жетпей калды, кайтып аласызбы? Мен алам. Албетте аламын. Аллаху акбар. Канча разы болом мен. Кече сизден алдым эле. Бүгүн алып барып берсем, сиз ушуну разы болуп, макул болуптур. Мен го соодагермин, сатам эртең бирөөгө. Болуптур, алайын, акчаңызды кайтарып берейин. Аллаху акбар. Аллах канча разы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким сооданы бузуп,
кайра артка кайтып алса, Аллах бул адамды тозокко кирет деген болсо да ошол чечимди бузат дейт. Биз кыла албайбыз да, бирок эмне дейбиз? Жок, бүттү, касса жабылып кетти, акчаны тапшырып ийдим, кайтарып алынбайт, бизге жазылган товар кайтып албайбыз. Эң жакшылык кылган эмне? Коюп коюңуз, сатылса акчасын беребиз. Акчанын көп аздыгында эмес береке. Ошону кандай жол менен таптык? Алкыш менен таптыкпы, каргыш менен таптыкпы? Суноо ушул жерде. Кирешени алкыш менен алабы, каргыш менен алабы? Ушуну карайлы. Алымдарыбыздан сурайлы. Тим эле кесиптин кайсыл түрү болсун? Сурайлы биринчи, ушул кесипти кылсам болобу, болбойбу? Болот десе жасайлы, болбойт десе ошол жерде токтотолу. Өзүнүн акылыбызды иштетпели. Жок, молдоке сиз карап көрсөңүз, ойлоп көрсөңүз дебеңиз. Молдоке түз сүйлөйт, болбойт деди, болбойт. Жок, молдоке эми, жок, кандай болбойт? Мисал айтам. Молдоке биз жашаган жерде мусулман эместер да бар да эми. Мен анча-мынча пиво сатсам болбойбу? Жок, эми болбойт сатса. Жок, молдоке мен мусулмандарга сатпайм да. Жок, болбойт десе. Жок, молдоке аны сатпасаң эл кирбейт да. Мааниси мен баары бир сатам. Болгону сиз да күнөөгө шерик болуп коюңузчу, макул деп. Дегендей маани болуп атпайбы? Мисал катары айтып жатам да. Ошондуктан молдокеден маселени сураганда барып айталы. Молдоке, ушул маселени мага айтып бериңиз. Кандай болсо ошондой кылам. Болду. Үчүнчү сыноо ушул. Бул өтө оор бул. Намаз окуш оңой экенби буга караганда? Машина сатып атасыз, келип сурады. Машиненин кемчилиги барбы? Я Алла, эми айтып көрүңүзчү кемчилиги. Бизге мындай койсо, же машиненин кемчилигин айтыңыз, же 20 рекет намаз окуңуз десе, биз 40 рекет окуп беребиз. Намаз жеңил. Бирок соода сатыкта чынды айтыш ушул оор да. Чын айтыңызчы, сиз машинени канчага алдыңыз? Арзан алгансыз. Мисал, мал саткандар, Аллаху акбар. Бул жерден алып эле алып келип сатат. Жакшы, өзүм бакканмын. Калп айтыштын кереги жок. Чын айталы. Алып туруп сатсаңыз боло берет. Болгону калп айтпаңыз да. Алганына 1 ай болгон, өзүм айдадым. Ушунча жылдан бери айдап, мисал, сизге ишенет да адамдар. Сулайман алейхисаламдын доорунда бир куш учуп баратса, бир жерде кичине бир суу турат, көлчөк, көлөкө, сонун суу. Анан жанында бир сакалчан киши турат. Айтат, сакалчан экен, тийишпейт болсо керек деп келип, жана суудан ичип жатса, жана сакалчан бир ташты алып туруп бурганда буту сынып калат. Сулайман алейхисалам арызданып келет. Кызматчылар кармап келишет, жанакын уруп бутун сындырыптыр. Бул адамдын да буту сындырылсын дегенде, куш айтат, жо, мен бутун сынуусун талап кылбаймын деп. Сакалын алып салгыламын дейт. Неге десе, мен сакалын алданып калбадымбы дейт. Башкалар да алданып калбасын үчүн сакалын алып салгыла дейт. Ошого не кылыш керек? Сиз намаз окуйсуз, сакал коесуз, базарда калп айтсаңыз, элдер эмне дейт? Сиз намаз окуп калп айтасызбы дейт. Намазды күнөөкөр кылып атасыз. Сакал коюп калп айтасыз, сакалды күнөөкөр кылып атасыз. Сиз ажылыкка барып келгенсиз, дагы эле калп айтат. Ажылыкты жаман көрсөтүп атасыз. Бүткүл дүйнөгө биз мусулмандар исламды жаман көрсөтүп койдук го. Эмнеге? Алдап, алып бербей, уада берип турбай, насия алып качып кетип, жаман көрсөттүк го. Анан өзүбүз эмне дейбиз? Немистер так. Немистер сөзүнө так дейбиз. Жок, антип айтпаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар сөзүнө так болгон. Биз неге өзүбүзгө пайгамбарыбыз менен сахабаларды үлгү кылбайбыз? Бизге дагы, немиске дагы пайгамбарыбыз үлгү, сахабалар үлгү, сөзүнө так болгон, нак болгон, айткан уадасына турган. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жерде бир адамды 3 күн күткөн. Эмнесине? Сиз туруп туруңуз, мен азыр келем деген, унутуп калган. 3 күндөн кийин өтүп баратса турат. Сиз эмне турасыз? Сен келем дедиң го азыр. Бир дагы немис турбайт андай. Немистин убактысы жок. Ошондуктан не кылалы? Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөй иман, үйрөткөндөй ибадат, үйрөткөндөй тижарат кылалы. Пайгамбарыбыз үйрөткөндөй. Ошондо эмне болот? Дыйканчылык ибадат болот. Соода ибадат болот.
Мамлекет кызматчысы ибадат болот. Устачылык ибадат, ибадат деген сооп болот. Эмнеге? Сиздин ниетиңиз түз болуп атпайбы? Адал рызкы табуу, элге пайдам тийсин. Дыйкан, Аллаху акбар. Дыйканчылыктан сизге Аллах берди, мол берди. Айталы макул. 10 тонна картошка алдыңыз. 1 тонна картошканы мүшөктөп алып барып айылда муктаждарга бердиңиз. Колуңуз менен алып барып бердиңиз. Кимдин үйүнө барса муктаж, үйүндө картошка бар. Канча сүйүнүшөт, баланчак дыйкан картошка алып келип берди. Сизге омин деп дуа кылыштын кереги жок. Биз ойлойбуз, бата алыш дегени барып туруп молдоке дуа кылса, молдоке келе деп кыбланы карап туруп, омин, атын ким эле деп бата кылса эле. Жок, буну атын бата дебейт. Бата дегени бирөөгө алып барып берес картошканы, чын дилинен не дейт? Чын жүрөгүнүн ичинен айта албайт дагы, сөздөрүн дагы билбейт. Макул рахматы Allah suyunsun деп бирдемге айтат. Ошол мааниси Аллах сизге бейиш берсин, рызкыңызга береке берсин, дыйканчылыгыңыз өнүп өссүн, тим эле жүрөгүңүздөгү бүт армандарыңызга жетиңиз деген сөздүн бардыгы ошол жүрөктөн чыгат, Алланын астына барат да. Ошондой дыйкан бололу, дыйканчылык ибадат болсун. Аллах кийинки жылы сизге эки эсе кылып берет. Эмне үчүн? Сиз эл менен бөлүшүп атасыз да. Андан кийинки жылы 10 эсе берет. Эмне үчүн? Сиз эл менен бөлүшүп атасыз. Анан 100 тонна берип сынап көрөт. 10 тоннасын алып барып элге бере алабы, бере албайбы? Мурда 1 тоннаны берди элем. 10 тоннаны санаса мынча болот экен. Сактап туруп мартта, апрелде сатса мынча болот экен. Берейинби же бер? Мынасымы? Же берсем дагы мына майда-майдасынан берейин? Жок. Чоңунан, жок, орточосунан алып барып бересиз. Элестетиңиз, мисалы өлкөбүздүн ар жеринде дыйкандар бар. Бир жерде капуста эгет, бир жерде картошка, бир жерде пияз. 100 тонна алган адам 10 тоннаны терип, мүшөктөп, алып барып үйүнө түшүрүп берүү. Аллаху акбар. Канча алкышка ээ болосуз. Эгер бүт дыйкандарыбыз ошондой кылса, Кыргызстанда кышы менен картошкасы, пиязы, капустасы жок адам болбойт эле. Бирок биз бербейбиз да. Туурабы, дыйкандар ошон үчүн берели. Демек, 3-чү сыноо ушул. Айттык го башында, биз жашоо үчүн эмес, сыноо үчүн келдик. 4-чү сыноо эмне? 4-чү сыноо эми сөзсүз адам бирөөдүн баласы болот. Бирөөдүн байкеси болот. Анан чоңойгондо бирөөдүн күйөөсү болот, же бирөөдүн аялы болот. Кыскасы, эл менен жашайт демекчи. Муашарат, жашоо ыкмасы, үй ичиндеги жашоо ыкмасы, ата, эне, бир туугандар, аял, бала чака, кайын журт, ата журт, тай журту, достору, кошуналары, бирге жумуш иштегендер, мына ушулар менен кандай мамиледе болот, ошол сыноосу. Ата энени баш үстүнө коёбу, же ата энени кордойбу? Ата эненин үнүнөн үндү бийик кылып сүйлөгөн болбойт. Сүйлөгөндө ата эненин жанында үндү бийик кылып сүйлөгөн арам болот. Кыйкырып эмес, бир аз үндү бийик кылып, громкосы көтөрүп сүйлөгөн болбойт. Ата эненин жанында. Айткандарын угабы же укпайбы? Мына караңыздар, азыр 50-60 жаштагылардан сураңыздар. Качан үйлөнгөнсүз? Бир 30 жыл мурда. Жашап жүрөсүзбү? Азырга чейин 30 жылдан бери жашап жүрөм. Кантип үйлөндүңүз эле? Атам аласың деди эле, алдым. Атасын угуп үйлөнгөндөр бүгүнгө чейин жашап жүрөт. Бирок атасын укпай үйлөнгөндөр жок эле болуп кетти. Аялы да жок, өзү да жок. Атасын ошончолук угат эле, апасын ошончолук угат эле. Ал кезде мына аксакалдардан сураңыздар, мен үйлөнөм деп айта албайт эле да. Сени үйлөнтөм балам десе, уялгандан үйгө келбейт эле. Ошого аксакалдар менен көбүрөөк отуруп маектеш керек. Сиз кандай үйлөнгөнсүз, эмне болгон, сурап көрүңүздөр. Аксакалдарда көп нерсе бар. Биз бүгүн аксакалдар менен анча ошого дастаркондо да тээ алыска төргө отургузуп коебуз. Көп сүйлөшпөйбүз, маектешпейбиз да. Аксакалдын сөзү өтө маанилүү, кымбат сөздөр бар. Аксакалдарда сыр көп. Бир кезде, ал кезде мисалы бир эле өрөндө бир хан болот эле. Бир хандын кызына бир жөнөкөй адам баласы ашык болуп ошону аламын деп адам жөнөткөндө айтат, бербеймин дегенге болбойт эле да. Бербеймин деш үчүн бир себеп керек болчу ал кезде. Макул, берейин дейт. Бирок бир шарт менен дейт. Кызды алып кеткени келгенде баланын достору гана келет, ата энеси, чоң атасы келбейт. Ушул эле болду.
Үйüne келip айтат, "Болду, kızın bermey boldu, toyga daярдангыла. Эмне шарт койду" десе, "Шарт деле жок, биз өзүбүз эле барабыз, сиздер барбайт экенсиздер" десе, чоң атасы айтат, "Анда сен кызды алып келе албайсың" дейт. Эмнеге десе, "Алып келе албайсың. Айттым мен. Мени алып барбасаң бербейт кызың" дейт. Сизди келбесин деди десе, "Жок, мени алып бар" деп. Кантип, ошол септин ичине, бир сандыктын ичине салып алып бар мен дейт. Чоң ата макул сандыктын ичине салат, алып барып туруп, боз үйдүн ичине септи коюп туруп, жаштар отурат, дастаркон түм эле бүт тамак аш коюлган. Хан келип туруп, бүт жана баланын достору 20 кишинин колдоруна жыгач коюп туруп таңып коет. Эми ушул тамакты жеп түгөтөсүңөр, бисмилла, кызды алып кеткиле. Шарт ошол дейт. Я Алла, бардык алыптуу тамакты жей албай атса, жана бала барып туруп, "Чоң ата, ушундай жагдай болуп калды" десе, "Акмактар, бири-бириңерге жедирбейсиңерби" деди. Биз деле башыбыз жетпей атты да турабы? Кантип жейт экен деп. Бири-бириңерге бир кезде кирип келсе, тамак бүт таптаза, аксакал кана дейт. Аксакалды чыгаргыла. Неге десе, бул нерсеге силердин акылыңар жетпейт болчу. Сөзсүз аксакал бар дейт. Ошого бул аксакалдар керемет булар. Жөндөн жөн эле сакалы агарган эмес булардын. Көп нерсени көргөндөн агарган бул сакалдар. Ошондуктан аксакал атабыз болсо, аксакал атабыздын досу болсо, алар сыйлаганга тети. Сыйга, урматка, мусулмандын, исламдын баалуулугу, исламдын жакшылыгын караңыз, адам улгайган сайын кадырлуу болот. Жашы чоңойгон сайын айылдан дейт, биздин айылыбызда эң аксакал баланча. Демек, жиликтин эң чоңуну ошол жейт деген сөздү. Барыңыз динсиз өлкөлөрдө эң жашы чоң адам каякта? Карыялардын үйүндө, ал мурда эле барып алган ошол жака. Мусулманда адам картайган сайын кадырлуу болот. Эмнеге? Бул дин берекети туугандар. Ошондуктан Аллах сынайт, ата-энесине кандай мамиле жасайт? Адам ата-энесинен эч качан озуп кете албайт. Ата-энесинен акылдуу, ата-энесинен билимдүү боло албайт. Бир бала окуп, дини жактан да дипломдор, дүйнөлүк жактан да дипломдор, жакшы кесиптер, жакшы үй, машина, кыскасы баарына жетишип, анан атасына айтат экен да, бир күн, "Ата, мен сизден өтүп кеттим" деп. Атасы айтыптыр, "Кел бери. Менден өтүп кетүү үчүн сендейден бирөөдү тарбиялап көрчү" дейт экен. Атадан өтө албайбыз эч качан. Аталардан акылдуу болуп кете албайбыз. Ошон үчүн ата-эне өз ордунда. Эми караңыз. Бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деди? Жакшы болгула, нары бери деген мындай жол менен. Ким кааласа, өмүрү узун, ырыскысы кенен болуусун кааласа, бир туугандар менен жакшы мамиледе болсун. Болду. Ким каалабайт? Ким каалайт жапжаш эле өлүп кеткенди? Ким каалайт кедей жашаганды? Баарыбыз каалайбыз көп жашаганды, баарыбыз каалайбыз кеңири жашаганды. Жол мына, пожалуйста. Сыноо ушул жасайбы, жасабайбы? Үйлөндү аял, аялды аманат деп, Алланын аманаты деп алабы? Пайгамбарыбыз мамиле кылгандай мамиле жасайбы? Же болбосо мен коркпоймун деп туруп сөгүп сагып мамиле жасайбы? Ата-эне өз ордунда, аял бала жагы өз ордунда. Ошолорду эмне кылыш керек? Үйлөнбөй туруп барып молдокеден сураш керек. Молдоке, биз машина айдаганда, биринчи машина алып туруп анан үйрөнөбүзбү? Айдап жатып же үйрөнүп анан отурабыз бурулга? Үйрөнүп алып анан отурабыз да. Өзүбүздүн машинабызга. Ага чейин үйрөнчүк машина. Ошондуктан молдокеге барып айталы, "Молдоке, мен үйлөнөйүн деп жатам. Үйлөнүү илимин үйрөтүп бериңиз башынан." Биз молдокеге качан барабыз? Ажыраштырып коюңузчу. Ажырашып кеттик, жолун табып бериңизчи. Жок, ошо ажырашып кетпеш үчүн үйлөнүүдөн мурда. Жада калса молдокеден барып сурайлы. "Молдоке, мен үйлөнөйүн дедим эле, кандай кызга үйлөнөйүн?" Машалла. Молдоке сизге айтат эле, ата-энеңиз тандап берген кызга. Ата-эне сизге эч качан жамандык каалабайт. Ата-эне сизге жакшылык каалайт. Алар даанышман. Өтө көрөгөчтүү. Карап туруп, ата-энесин карап, чоң ата, чоң эне ата тегин карап туруп, сизге чындап эле сиздин аялыңыз боло турган, сиз балдарыңыз тарбиялай турган, эртең өкүнбөй турган бирөөсүн тандап берет да сизге. Өзүңүзгө койсо кимди тандайсыз? Бүгүн муну тандайсыз, эртең муну тандайсыз да, бүрс күнү өкүнөсүз. Ошондуктан үй ич мамилени кандай жасайт?
Bir жаш чоң байкеңизби эмне кылыңыз? Сыйлаңыз. Пайгамбар алейхисалам жанына эки бир тууган келди, кичинеси сүйлөй баштаганда айтты, чоңду сыйлабайсыңбы деди, ушул сүйлөсүн биринчи. Макул бул сизчелик окуган эмес. Макул бунун диплому жок. Макул бул жумуш табып сизде акча таппайт. Бирок жашы чоңго мунун. Сыноо ушул жерде. Сиз ушуну сыйлай аласызбы, же сыйлай ала албайсызбы? Макул кебир байкелер инисин сабап турса, сыйлайт аргасыздан. Жок. Чын дилинен сыйлаш билиш керек. Кошуналар менен, Аллаху акбар. Кошуна менен ушундай мамиледе болуш керек. Алыс туугандан жакын кошуна деген бул жөн эле ата сөзү эмес, макал эмес бул. Бул хадистин мазмуну. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, Жабраил бериште келе берип мага кошуна тууралуу айта берип, мен ойлодум, өлгөндө кошунага дагы кичине мурас калтырыш керек го деп. Кошунанын акысы өтө чоң, өтө кең. Кошунаны кыйнабаш керек. Кошунага зулумду кылбаш керек. Кошуна ким? Бир көчөдө жашагандар. Bir жол менен келгендер, bir арыктан суу ичкендер, бүт кошуна ошо. Bir этажда жашагандар, бардыгы кошуна. Өйдө ылдыйда кошунаны сыздатпаңыз туугандар. Этият болуп жашаңыз. Дин ошол да. Укугуңузду талап кыла берген бул дин эмес. Өйдөдөгү кошуна сизди кыйнап жатабы? Дин эмне? Чыдап коюңуз, башына барбаңыз. Тажаттыңарго, жашатасыңарбы, жашатпайсыңарбы деги. Уктатпадыңарго, адам уктаганда иштесин, укпаңыз, уктаңыз сиз тынчыраак. Сиз эмне угасыз бирөөдүн комнатасында эмне болуп аткан? Демек сиз өзү уйкуңуз жок экен да. Бирөө айтат, намаз окуп атсам дейт, сен мындай кылып аттың. Ой, намазда бирөөдү карабайт, намазда алдын карайт адам. Уктаган адам нени угат? Эчтекен укпайт, уктаган адам өлүк. Төй болуп укташ керек. Бизде азыр өйдөдөгүлөрдүн бүт нерсеси угулат. Макул, угулса да чыдап коюу. Кошунаңыз бирдемке жасады, макул. Мусурларын чогултуп аткалады эле, сиздин үйүңүзгө түтүн келди. Кошунага ушуну сыртка кылсаң болбойбу эми? Болбойт да ушул кылганың деп башына барган, укугуңузду талап кылып, бул кошуначылык эмес бул. Чыдайсыз кошунага. Жамандыгына чыдайсыз, жакшылыгын эселеп кайтарасыз. Жамандыгыңызды тийгизбейсиз, жакшылыгыңызды биринчи кошунага жеткизесиз. Мына ушул 4 вариант кошуна менен мамиле жасоого. Жамандыгына чыдайсыз. Тооктор өтүп кетиптир сиз жака. Не болот? Тоок деген акылы жок. Тоок ме дейбиз го ошого. Акыл жок ада. Ал билбейт бул мен кожоюнумдун жери же кошунанын жери калып секирип кетиптир. Жеп коет помидорлорду. Макул 5 помидор жептир. Макул 1 килограмм помидор жептир. 20 сом. 20 сом үчүн кошуналар жакалаш керекпи эми? Тооктор карасаңыз дагы эле жүрөт. Кошунан баласыздын балаңызды түртүп койгон экен, жерге жыгылып, тизеси сыйрылыптыр. Эчтеке болуп, бала деген 7 жашка сен жерден таяк жейт. Эчтеке болбойт. Өзүбүз деле ошентип эле чоңойдук го, бири-бирибизди таш бараңга алып чоңойдук го. Андан жаш бала ойнойт, бири-бирин түртөт, эртең дагы ойнойт алар. Жок, бул кошуна чыгып алган наркын башына, наркы бунун башына, балаң карап албайсың. Булар ызылдашып жатат, тиги экөө ойноп атат. Ошондуктан суноо эмнеде? Кошуна менен кандай мамиле жаса. Айттым го. Мунун алдында соодада чын айтып, соода кылыш оп-оңой болуп калабы экен? Оп-оңой. Бир жолу чын айттым, болду, бул кошунага күндө чыдай берем, чыдай бересиз. Канча жыл чыдаш керек? Ушул оңолгончо. Жембен ушуга көнүп калганча. Биз эмне кылабыз? 5-6 жолдан кийин барып айтабыз. Кошуна, мына айтпадым, өткөндө да ушинткенсиң, айткан жокмун, туурабы? Былтыр да ушинткенсиң. Биз баарын кошуп барабыз да биргечи. Биз кечирбейбиз. Кечирип койду деп ойлобоңуздар бизди. Анан дагы мындай дейт. Сен ордунда башка бирөө болгондо башкача кылмакмын. Я Алла. Ушунан көрүп сайып алыңыз. Ошондуктан кошуна кандай зыян жеткисе, сабыр кылыңыз. Аялыңызга да айтыңыз, эчтеке эмес. Мүмкүн бизден дагы буларга бир жамандык жетип жаткандыр. Кандай жаман? Үйдө эт куурдуңуз. Жакшы жыттар барды. Алар үйүндө шорпой жодат, эти жок эле. Кыйнадыңыз да сиз дагы аларды язып кылып. Билиш керек. Мен эчтеке кылган, биз өзү апа-бакайбыз да. Бизде күнөө жок. 4-чү сыноо ушул туугандар. Достор менен кандай мамиле? Аллаху акбар. Дос, караңыз, дос сизди жакшылыкка үгүттөгөн адам, жамандыктан тоскоол болгон адам дос. Бирге чай ичкен, бул жөн эле көп адам чай ичет.
ошондой достордон көбөйтүш керек. Жакшылыкка өгүттөгөн, жакшылыкка себеп болгон, жамандыктан тоскоол болгон достордон. Анан бирөө менен достоштуңузбу? Акысын бериңиз. Тарынбаңыз, капа болбоңуз. Досуңуз, дос мен сен айтканда аяган эмес эле, мен мага эле келгенде сен аяп калдыңбы? Доско антип айтпайт эч качан. Ал сөздү балаңызга да айтпаңыз. Караңыз, бул дүйнөдө бизге эч ким эч нерсе карыз эмес, туугандар. Биздин атабыз да карыз эмес, балабыз да карыз эмес, аялыбыз да карыз эмес, байкебиз да карыз эмес. Биз ушундай жашайбыз, как будто бизге баары карыз да. Жок. Эч кимден эчтеке күтпөңүз. Бирөөдөн машинесин сурадыңыз, акча сурадыңыз, бергенге милдеттүү эмес, бербесе да разы болуңуз. Бизди бербесе Аллах сактасын. 10 жолу берип, 11-чи жолу бербей койсун машинесин. Өзүмдө болгондо сурабайт элем, сенин машинең бар экен, макул эми. Бизде да болуп калар бир күн. Бул не деген тарыныч бул? Сен башка жаныбарларды карасаңыз, мышыкты, койду, макул атты да, итти да кээде жылмаят, кээде күлбөйт, бирок жылмайып, ыраазычылыгын билдирет. Иттер куйругун шыйпалаңдатып, мышыктар бирок эшеги өмүрү ушундай да. Шоколад берсеңиз да ушундай. Көргөнсүзбү күлүп жаткан эшекти? Разы болгон эшекти жаныңызга келип, өзүн мындай сыйпалап, кожоюн, жакшы адамсыз, мына күндө жем, аттагы жаныңыздан ары бери чуркап, эркелеп, атта бар бул сыфат, итте эң көп, мышыкта да бар. Эл көрсүн үчүн болсо да мышыкта дагы бар, койдо дагы бар. Бирок үйрөтүп алган, артынан ээрчип жүргөн бир кодик барбы? Жок эч кимде андай. Ошого биз тарынбайлы туугандар. Эмнеге тарынабыз? Тарыныч менен бүгүн бирөө досунан тарынган, бирөө аялынан тарынган, бирөө байкесинен, бирөө тайкесинен, бирөө атасынан, бирөө апасынан өзүбүзгө тарыналы. Ааламга тарынбайлы туугандар. Жашоо керемет, кенен, асман бийик, жер машалла. Эмне тарынасыз? Тарынгандын куржунуна зыян деген ошол. Тарынган адам эл менен келип чай ичпейт. Тарынган адам сиздин машинеңизге отурбайт, пешком жүрөт же маршрутка менен барат. Тарынбаңыз, кенен жашап жүрө бериңиз да. Чын? Үйдө тарындыңызбы? Мисалы, аялына тарынган адам билесиздер эмне болот? Жалгыз жатат. Ошого тарынбайлы туугандар эч кимден. Эч кимден тарынбайлы. Досуңуздан да тарынбаңыз. Мен сенен мындай күткөн эмес. Не күтөсүз? Күтпөңүз сиз. Балаңыздан да тарынбаңыз. Мен сени чоңоюп ушундай кылат. Жок, тарынбаңыз. Ар бир адамдын өзүнүн программасы бар. Бүт дүйнө сизге карап жашаш керекпи? Жок, андай эмес. Ушундай кабыл алалы бул жашоодо. Көңүл ачкасы болуп кетпейли. Ошон үчүн үй бүлөлүк жашоодо эмне кылалы? Үй бүлөлүк жашоодо ар бирин өз ордуна коюп, мамиле кыла билели. Бул 4-чү эле. Эми акыркы жана 5-чиси жана эң оору да. Аны айтса, түм эле мен атайынан башыма эле көтөрүп жүрөйүнчү андан көрө дейсиз да. Аны айтса, ошол эң жакшы кошунамды үйүмө эле алып кирип алын жашайынчы дейсиз. Бул кайсыл? Бул дегени өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү өзгөртүү. Биз текебирбиз го. Мойнубузга алалы, текебирбиз. Мен да текебирмин, сиз да текебирсиз. Себеп текебир десе ачуубуз келип атат го, ошол текебирчиликтин белгиси да. Бизде текебирчилик 1 жашыбыздан башталган. Себеп 1 жашыбызда өзүбүздөн кичине жаңы төрөлгөндөрдү көрүп туруп аллай дегенбиз да. Ошонон башталган, анан кичине чоңоюп туруп булбу деп тандоо, кичине балдарга карасаңыз, мен боюм бийик, мен чоң. Кичине кезибизден текебирбиз биз. Кейитчине окуп алган болсок, Алла сактасын. Диплом алган болсок, Кудай сактасын да. Бар көргөндүм не дейбиз? Бардыгы двоечник. Менде кызыл диплом, ал да кызыл болсо, Алла. Кызыл диплом алып калсак, кокусунан болду. Паланча десе, ал 2-ге окуган ал. Палан түкүнчө, ал мектептен айдалган ал. Демек бүт эл менден төмөн, меники кызыл да. Кызы мен алгам. Аны алып кетебиз дегенде барбай койгом. Бизде ар бирибиздин өзүбүздүн бир жетишкен жагыбыз бар да. Дыйкан эмне дейт? Биздин атабыз дыйкан болгон өзүбүз. Мындай кече баштаган дыйкандардан эмеспиз биз. Биз потомственный дыйкандарбыз биз. Yo Allah, дыйкан текебир. Мал баккан. Биз малды төлдөшүнөн 1 ай мурда билебиз биз. Бизде ошондой бир жөндөм бар. 7 атадан бери мал кайтарып жүрөбүз.
tekebir bolbogon adam jok dünýede. Oşoga sınoo emne tekebirçilikti Allah bergen özü bizge. Bir jaşarыбызdaçı. Birok sınoo kana oşonu jok kılıp kelebe, kötörüp kelebe, oşonu çoňoýtup alıp kötörüp kelebe. Sınoo oşo. Ani kantip çoňoýtobuz, kantip jogotobuz, ani jogotuudun jolu napsiga jakpagan emne situasiýa bolsa, eçteke emes deýsiz. Maşta aýdap barasaňyz birөө signal bassa, eçteke emes. Birөө joluňuzdu torap alsa, eçteke emes, şaşılıp baratkandır. Telefon çalsaňyz birөө albasa, eçteke emes, boş emesdir. Açbasa eşikti, eçteke emes, ukpay kalgandır. Uşunu menen tekebirçilikti ne kılabız? Akırın jogotobuz. Bizdin tekebirçilik uşul situasiyalar menen köpöýetdi. Bizge birөө signal basıp görsün, kokusundan kolu tiyip ketsin signalgaça. Жаңы signal koyup tekşerip göröýün desin. Je bir dosunu korup kalıp turup salamdaşsın ele, bizge ne de ugulat? Meni sögüp atar. Karaňyz bizdin tekebirçilik. Biröөгө telefon çalsak ne de albasa ne de oýloýuz bilesizmi? Albay atat, жооп бербей atat. Operator ne deydi? Operator aytат, "Düşünüňüzçü жооп bere albay atat bul adam" dese, biz ne deýiz? Жооп ber, bizge mundaydı. Biz çalsak aýalyňyz karap turup жооп berbegendey sezilet. Bul tekebirçilik bul. Oşonduktan kiçipellikti kalıp gelүү sınoo, kiçipellik. Keçirimdүүлük kimdi keçirүү? Zulumduk kılgan. Zulumduk degeni sizge akısızlık kıldı biri. Jönden sögüp koydu sizdi. Jönlen elin aslında jamandap koydu. Bul zulum bul. Jala jabıp koydu. Oşonu keçire aluu bul kuluk münözde. Öç aluu akınız. Siz dağı sen oşonday dep aytıp koyu bravo. No keçirip koyu mına uşul kuluk münöz özgördü. Sizde toyga çakırbagandy siz çakırыңыз. Uşul kuluk münöz. Sizge berbegenge siz beriňiz, zulumduk kılgandy siz keçiriňiz. Uşul kuluk münöz. Sınoo uşul jerde 24 saat, күндө, her bir minutda, saatta situasiýalar bolat. Allah bizni synaýt. Emne muamele jasaýt? Öz kuluk münözüne jaraşaby je men talap kılgan kuluk münözdöýbü? Kiçipeyil, keçirimdүү, keňpeyil, bereşen bolup jaşaýby je tekebir, içi tar, saraň, kek saktagan bolup jaşaýby? Sınoo uşul. Wagt ölgөнгө çeň. Sınoo 5 nerse. İman, ibadat, muamele, muaşarat, üýbülö, ahlak, kuluk münöz. Em başından kaytarsa kelimeni okup koyuş oppoňoy. 5 mal namaz okuş anını kantip geçirem bunu men. Hacılıkka baryp geliş andan bay 2 jolu baryp geleyinçi men. Birok bunu keçire albaýym men. Tura. Koşuna menen jakşı muamelede bolayım, birok bunu keçire albaýym men. Mınas en oğru, en çoğu uşul sunu keçirebi keçirbeyle kelebi. Bizim tekebirçilikti karaňyz. Birөө menen keçineli uruşup ketse boldu. Men ölsöm janazama kelbe. Sözdü karaňyz ya Allah. İkisini berrek süýleňiz, erten geçen üýme kelbey tur dep eteseňiz, öldürüp koýuşum mümkün dep aýtyňyz. Jok degende. Çoň süýlep alabız da, ölsöm sen ölsöň men barbaýym, men ölsöm sen kelbe. Uşunday uruşup ketebiz da biz. Bizin tekebirçilik oşondoydu. Zulumduk kılgandı keçire birүү dengeline jetiş kerekti. Jönle sizi türtüp koygan adam deme, türtüp koydu keçirip koyasız dese, anı bayale keçiriňiz. Zulum kılgan sizde, zulumduk kılgan. Savap ketken sizde. Oşonu keçire aluu dengeline jetkençe meynet kılış gerek. Oşoga Allah joluna çygabız. İkram muslimin. Her bir adam akısın bereli. Özübüzdün akыбыз, men akım jok, men keçirgem. Oşoga Amir sap ne deydi keçip jatkanda? Kim meni kapa kılgan bolsa, artından süylegen bolsa, jaman aytkan bolsa, jala japkan bolsa, baryny keçirdim. Jürek taptaza, uyku kelmese de uktaysiz da, sen jürek taza da. Jüreginde palança meni uşunday deptir, nege uşunday aytıptır ha? Tükünce meni munday deptir degen oy menen jatıp uktay albayt mı aksakaldarça? Oşoga biz aytabыз go, nege çaldar uktabayt dep. Uktayt ken jakşı ele uktayt çaldar dagı. Bolgon oşol oy bar da başlarında. Kapa bolmaňyzlar aksakallar. Oy bar, ömür boyu çoğultup жүрgөн. Keçirdim Allah üçün. Keçirgen kanday bolat? Keçirgende ekinci tilinden aytpayız. Keçirgende ekinci til menen aytpayt adam. Ötkönde sen uşunday kılgansın, men üň çykkan jokmун. Аны keçirdim. Bul keçirimge jatpayt bunu. Bunu siz saktap, özüňiz menen birge köterip jüret ekensiz da demek.
Keçirdim degende ekинчи тилini айтпай, унутуп, эскертсе дагы мен билбейм дей турган деңгээлге жетсе, ошол кечирим болот. Бирөө бизден кечирим сурап келсе, аны уялып кабыл алыш керек да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Шаррул ашрар", жамандардын эң жаманы "Маллам якбалил и'тизар", ким кечиримди кабыл албай койсо. Ката ар бир адамда болот. Ар бир адамды ката кетиргенге укуктуу дейли. Ал балабыз, аялыбыз, кошнабыз, досубуз, партнерубуз ким болсо дагы ката кетиргенге акысы бар. Периште эмес эч ким туугандар. Идеальный жок эч ким. Ката кетирет, кечирим сураса, эчтеке эмес. Менден кетти. Болду. Унуттук. Бүттү ошону. Ошого намаз, орозо, зекет, ажылык бизге сыфат алып келүү үчүн туугандар. Ошону менен биз адам болобуз. Ошону менен биз мусулман болобуз. Ошону менен биз бүткүл ааламга пайдасы тийген бир жаратылыш болобуз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмнеге рахматул лил аламин, ааламдарга Алланын мейримин тараткан адам, ааламдарга рахмат болгон. Эмнеге? Кулк мүнөзү менен, адеп ахлагы менен, ибадаты менен, зикири менен, кызматы менен, даваты менен бүткүл ааламга Алланын рахматын жайган. Биз да ошондой бололу. Биз үйгө келгенде баары кубана турган болсун. Атам келди, байкем келди, тайкем келди деп биз келе атканда келди. Кач дей тургандай болбосун туугандар. Келди деп күтүп алчудай деңгээлде бололу да. Орой, корс, сылык, жумшак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кулк мүнөзү, Аллаху акбар, аялдарын эмес, кызматчысын Анас бин Малик радиаллаху анху жаш бала эле, балакатка жетпеген бала эле 10 жыл кызмат кылып, аягында айтты. Бир жолу мени айткан жок пайгамбарыбыз: "Ой, Анас, сен эмнеге мындай кылдың? Же эмнеге мындай кылбай койдуң?" Айткан жок. Ката кетирген болбосо. Бирок пайгамбарыбыздын мүнөзүн караңыз, бир жолу эскертип берген жок. Биз аялдарыбызга күндө канча жолу айттык: "Неге мындай кылган жоксуң? Мындай кылсаң болбойбу? Эмнеге тигиндей кылбадың?" Кичине өзүбүздү өзгөртөлү туугандар. Өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү, катуулукту жумшактыкка, текебирчиликти кичипейилдикке, тилибиз тикендей болгонду бал тилге алмаштыралы. Мээбиз ушундай тар болгон мээлерди кенен океандарга алмаштыралы. Жүрөктөрүбүздү кең пейилдикке алмаштыралы. Ошондо эмне болобуз? Ошондо биз бир кошуна эмес, 1000 жаман кошуна менен да жашап кетебиз. Эң жаман адам менен дагы жашап кетебиз. Жакшы менен жакшылык ар бир адам жасай алат. Жаманга жакшылыкты жакшы гана жасай алат да. Суноо ошол 5 нерсе. Ошондуктан Аллах жолуна чыгабыз. Ошон үчүн таалимдер, ошон үчүн машваралар, ушул максатта болуп жаткан иш-чаралар, бардыгынын максаты менин иманым, менин ибадатым, менин мамилем, менин муашарат, менин кулк мүнөзүм оңолсун. Башкалардыкы эмес, меники. Мен айтайын, меники. Мына ошого мейнет, аракет, дуа. Анан өзүбүздү не кылалы? Дайыма карап жүрөлү. Мен туура эмес айттым, мен туура эмес кылдым, мен туура эмес. Ушунда оңолобуз туугандар. Сен туура эмес деген менен оңолбой эле келатабыз да. Аялдарыбызды андай дебейли, сен туура эмес кылдың. Балдарыбызды андай дебейли, сен туура эмес, сен туура эмес. Досторубузду андай сындай бербейли, сен туура эмес, сен туура. Мен туура эмес дейли. Өзүбүздүн да жасаганды бир ойлоп көрөлү. Биз өзүбүзгө таптаза, апапагай красавчикпиз да барыбызчы. Ошого мен айтам, илибой, күзгү берип коюңуз, ар бир адам күзгүгө караганда эмне кылат? Мындай кылып коет. Чачынчы. Мен өзүм мыкты, сонун, чөткө адамын болгону, топум кичине кыйшайып калыптыр. Мына эми болду. Эми вообще класс. Ар бирибиз өзүбүздү эң сонун, кемчилиги жок, таптаза деп ойлойбуз да. Башкалар оңдош керек. Күйөөсү эмне дейт? Аялым оңдош керек. Аялым дейт, күйөөм оңдош керек. Кошна муну оңдош керек, ал муну оңдош керек. Дос бул муну оңдош керек. Качан айтабыз, муну оңдош керек. Суноо ошол. Ошого ниет кылалы иншаллах. Аллах жолуна чыкканыбыздан, илим алганыбыздан, ушул бардык иш-чаралардан максатыбыз мен оңолой. Ата-бабаларыбыздан дагы айтылган жакшы сөз бар. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот. Сен таза болсоң, тетиги таза болсо эмес. Мен таза болсом.
Birinci men. Men emnem, menin imanım, menin ibadatım, men muamelede tak boloyun. Birөөдө айтышып оңой, эмне калп айтып атасыз деп айтышып оңой. Men калп айтпайын. Men чын айтайын. Bir adam çınçıl boldu. Siz çın aytыңыз, ekөө болдук. Siz дагы çın aytыңыз, üçөө болдук. Men сөгүнбөйүн, siz сөгүнбөңүз, бул сөгүнбөсүн, үч адам сөгүнбөй калды. Ушундай келет да жакшылык. Ошого ниет кылалы иншаллах, биз өзүбүздүн жашообузду эми өзгөртөбүз. Ушундай жашоо жакшы жашоо болот, татынакай жашоо болот, исламдын пайдасын көргөн болобуз. Болбосо бүгүн адамдарга ислам десе эле эптеп ажылыкка барып келсе, же эптеп бир 5 мал намаз окуп койсо болду. Жок, болду эмес. Ислам жашоо. Ислам адилеттүүлүк, ислам тазалык, ислам кулк мүнөз, ислам бул эң сонун жашоо бул. Караңыз, балаңыз сизди сыйлап жатса, баш үстүнө айтканыңызды кылып жатса, аялыңыз сизди макул кожоюн, макул таксырым деп жатса, күйөөсү аялына зулумдук кылбай, сөкпөй, урбай мамиле кылып жатса, кошунанын жок кезинде үй бүлөсүнө баш көз болуп, бар кезинде зулумуна чыдап жатса, бул деген жомоктогу жашоо эмеспи бул? Ошондой жашоодо алып келди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз сиздерге. Бирок биз бүгүн кыйналып жаткандыгыбыздын себеби ал жашоо китептердин ичине калган. Биздин мээнетибиздин, дааваттын максаты ошол жашоо китептерден чыгып жашоолорго келсин. Анын жолу мына биринчи айттык, уктук, түшүндүк, эми ниет кылабыз, анан дуа кылып аракет жасайбыз. Ушуга даярбызбы иншалла? Дуа кылалы, ниет кылалы, аракет кылалы. Аллах таалам баарыбызга айткан уккандарыбызга толук амал жасоого мүмкүнчүлүк берсин. Азыркыга чейин жасаган кемчиликтерибизди Аллахым өзү кечирсин.